Органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүү жогорку сапаттагы экологиялык таза азыктарды өндүрүүгө шарт түзөт. Мындан улам дыйкандар биологиялык жер семирткичтерди, зыянкечтерге жана илдеттерге каршы биофабрикалык каражаттарды колдонуусу зарыл. Бул өсүмдүктүү тууралуу оорулардан алдын алып, түшүмдүүлүктү 90%га чейин жогорулатат. Бул препараттарды туура пайдалануу жолдору тууралуу Органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл аймактык филиалынын өкүлдөрү пилоттук чарбалардын дыйкан фермерлери жана бул багытта билим алган студенттер үчүн окуу семинар өткөрүштү. Учурда экологиялык таза азык-түлүк заман талабы. Мындан улам органикалык био каражаттарга суроо талап жогору болуп, күн сайын өсүүдө. Ушул тапта Органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл аймактык филиалында өсүмдүк илдеттерине каршы колдонулуучу био препараттардын 2 түрү жана зыянкечтерге каршы каражаттардын түрлөрү өндүрүлөт. Облус аймагындагы дыйкандардын органикалык жол менен коопсуз азык өндүрүүсүнө шарт түзүп, дыйкан фермерлерге кеңири жайылтуу максатын көздөгөн окуу семинары өткөрүлдү. Органикалык жер боюнча сабактарды жүргүзөбүз. Россиядан биоорганикалык удобрение жер семирткичтерди алып келип, бизге таратып, эксперимент жасап, научнада жасап, 16-жылда жакшы жыйынтыктарга жетиштик. Жайыттарды, эрозия болгон, деградация болгон жайыттарды оңдогонго опыттар жасадык. Жакшы жыйынтыктар болду. Түшүмдөрүн көбөйтүп атат. Биринчиден таза продукция болот. Мисалы үчүн алманын даамдуулугу, кайра жыттуулугу илгеркидей болуп калды дегендерди айтып атат. 2 килограмм, 1 яштан 2-3 килограмм айырма болуп атат деп атат. Сокко сыкканга алма таппай калдык. Бул баары текси бирдей, калибровкасы да бирдей, кубаттуулугу да жакшы болуп атат деп дыйкандардын өздөрүнүн айткандары бар. Мисалы үчүн күрүчтөн 8 тонна алган өзгөндүк дыйкандар айтып атат. Даамы да, даны да чоң болду деп. Адамдын да ден соолугуна оңдоочу нерсе. Помидорго да суу химия менен өстүргөндүктөн даамы жок жеп атпайсызбы? Мында кадимкидей мурунку даамдар келип атат. Өсүмдүктөрдүн өсүүсүн жөнгө салуучу жана түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн атайын экологиялык таза биолигнин жана триходермин каражаттарын колдонуу зарыл. Биолигнин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн күчтүү тамыр системасын пайда кылат. Анын жакшы азыктануусуна шарт түзүп, түшүмдүүлүгүн 10-20%га жогорулатат. Ал эми триходермин өсүмдүктөрдүн көпчүлүк ооруларына каршы колдонулуучу биологиялык препарат болуп эсептелинет. Кызыктар дыйкандар болсо, эгер органикага өтөм деген дыйкандар болсо, кызыктар болгон дыйкандар болсо, ушу биздин биолабораторияга келип, ошо консультацияларын алып, органикага кызыктар болгон дыйкандар келсе, биз жардам беребиз. Даярдык убактысы бизден ошондо жок дегенде 1 жума эрте же 3 күн эрте заявка бериш керек да дыйкандарчы. Себеби дегенде булар живой тирүү организмдер болгондо, булар берки химикаттардай болуп 1 жыл 2 жылга чейин сакталбай, жашоо мөөнөтү болгону 2-3 күнгө 1 жумага чейин жетет да. Ошондо дыйкан бизге чалат, бизге биолигнин же триходермин керек десе, мынчанчы күнгө бизге керек десе, биз ошолорду даярдап, ошол күнгө биз дыйкандарга беребиз. Анан бизден алгандан кийин дыйкандар ошо 1 сутка, 2 сутканын ичинде ошо өсүмдүктөрүнө колдонуп калыш керек да. Эгер колдонгон убактысынан способ примененияны так өз убагында колдонбосо, албетте булар натыйжа бербейт да, себеби булар тирүү организм болгондон. Белгилей кетсек, Ысык Көл облусунда курулган облустук өндүрүштүк биолаборатория 1989 жылы уюшулуп, 2019 жылдан тартып Органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл аймактык филиалы болуп иш алып барат. Учурда дыйкандарга органикалык таза айыл чарба азыктарын өндүрүүдө жакындан жардам көрсөтүүдө. Жанара Алмазбекова, Бактияр Мамбеталиев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.